Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Сиздер менен биз араб тил сабактарыбызды улайбыз. Сиздер менен бүгүн үйрөнө турган темабыз бул мин адаватил истифхами. Суроо берүү куралдарынан дейт. Ошол суроо куралдары тууралуу сиздер менен үйрөнөбүз. Кантип суроо берилет араб тилинде. Лахидил амсилата ма'ал муаллими. Мугалим менен биргеликте мисалдарды байка дейт. Бул жерде суроолор турат. Кантип суроо беребиз? Мына ошолор тууралуу карап чыгабыз. Кейфа дегени кандай дегени. Кейфа халука, сенин абалың кандай. Кейфа халуки, сенин абалың кандай, женский род. Кейфа анта, сен кандайсың. Кейфа анти, сен кандайсың, женский род. Кейфа хуа, ал кандай. Кейфа хия, ал кандай, женский род. Мына ушинтип не кылып кандай деп сурайт экенбиз. Кетти. Эми ма бул эмне дегени. Масмука, атың эмне. Ма джинсиятука, улутуң эмне деп не сурала турган нерсе. Мына ошол исим деген, джинсия дегендерге ки, ку, хааларды улоо менен сеники, аныкы женский род мына ушундай болуп өзгөрүп калат. Мада дегени эмне дегени. Мада таамалу, эмне жумуш кыласың. Мада таамалина, эмне жумуш кыласың, женский род. Мада я'малу, ал эмне кылат. Эмне жумуш кылат. Мада таамалу, ал эмне жумуш кылат, женский род. Эми минайна. Минайна дегени бул кайдан дегени. Минайна анта, сен кайдансың. Минайна анти, сен кайдансың, женский род. Мин айна хуа, ал кайдан. Мин айна хия, ал кайдан, женский род. Айна дегени кайда дегени. Каякта, кайда. Айна анта, сен каяктасың. Айна анти, сен каяктасың, женский род. Айна ал-муаллим, мугалим кайда. Айна ал-муаллимату, мугалим эжей кайда деп не кылынат, ушинтип суралат. Эми мына жерде көнүгүү турат. Көнүгүүнүн талабы не дейт? Да адатал истифхами фил маканил мунасиб. Ылайыктуу орунга суроо белги суроо куралын койгон дейт. Эми мына ошол жерде кайфа, мада, минайна, хал, айна дегендер турат. Сиздер эмне кылып чыгасыздар? Ушул жерлерге коюп өзүңүздөр машыгып чыгасыздар. Анда эмесе биз кийинки темага кетебиз. Бул кийинки темабыз бул ал-музаккар вал муаннас. Эркектеги жана аял теги. Билесиздер, араб тилинде мужской, женский род бар. Ошондуктан биз буга өзүнчө токтолобуз мынакей. Лахиз ма'ал муаллим. Мугалим менен биргеликте байка дейт. Хаза Касимун. Хазихи Аишату. Байкасаңыздар, шилтеме точно хаза деген бул деген. Мужской родко ушундай хаза деп колдонса, аял тегине не хазихи деп колдонулат. Кеттик. Салах мутаржимун. Салах котормочу. Марияму мутаржиматун. Мариям котормочу. Бул жерде мына ошо Мариям аялдын аты болгондуктан кийинки келген сөздү эле ага ээрчиш керек эле роддо. Мынакей биз мынтип та кошуп коюу менен ошол сөздү не кылып коебуз? Женский родко айлантып коебуз. Мутаржимун болсо мужской, мутаржиматун болсо женский болуп калат. Кеттик. Алиюн Саудиюн. Али саудиялык. Рукайяту Саудиятун. Мынакей тун кошуу менен женский болуп калды. Ана мухасибун. Мен бухгалтермин. Ана мухасибатун. Мен бухгалтермин. Женский род болуп калды. Таны кошуу менен. Та марбута деп атап коебуз. Анта табибун. Сен врачсың. Анти табибатун. Сен врачсың. Мынакей мына ошол та кошулуусу менен не болот? Женский родко айланып калат. Эми бул жерде көнүгүү иштеп чыгасыздар мынакей. Ихтарил мунасиба кама фил мисал. Мисалдагыдай кылып не ылайыктуусун танда дейт. Мына ушул жерде сиздер не кыласыздар? Нол жерге тандайсыздар эки сөздүн бирөөсүн. Мына ошол көнүгүүлөрдү өзүңүздөр иштеп машыгып чыгасыздар. Анда эмесе сиздер менен кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.